Kaçtı, boşanıp cılıp gitti. Gitti, ikisini muhtaç olur. Kayağına gittim bunlar. Tuğandar, hakimden iki atı çıkadı. Jöndu atlar. Aygır salam desеңiздер мынакей. Карагашка чоң. Мына чабам desеңиздер, бул кыргызчылык азыр маалыматтарын бир четинен беребиз. Видеону толук көрүңүздөр, лайктан басып каналга каттала кетебиз. Акиминим, ассаламу алейкум. Кайсыны биринчи көрсөтөбүз? Бул өрөт ака, мына чоң караны. Чоң караны көрсөтөлө. Бунун улагы гарантия ака, Кудай кааласа. Туруп. Чоң караны бастырышын ары бер. Бир чоң ат тартылды. Бишкекте чабылып жүргөн экен. Азыр сууп даяр экен. Бир аз кырылдап бар экен, бирок ошо кырылдагы менен эле чуркап жүргөн дейт. Маалыматын иним. Жашын, басын, боюн айталы. Бою ака 60тан жогору, 65тен, 70ке жетпейт бул. Жашы 5 акча экен. Акчасы 20 экен. Бул чабылып жүргөн дедиң Бишкекте. Азыр сууп даяр дедиң а? Биз дагы бир 20 күндөй бар. Канча деди? 20 дейт. 20. О, чоң ат экен дей. Маалыматын бере берели. Мунун пародасы кандай, каяктан келген? Ака ошо Польшада алгам ака. Сизден чыккан экен ака. Мен базар коргондон тартканмын а? Ошол маалыматын кошуп коем. Ошону кошуп коесуз. Мун кичине кырылдайт эле. Ооба. Ошонусу бар ака. Барбы дагы эле? Бар. Бирок азыр мына экөө бошонуп куушуп кетти, катуу чуркайт экен а? Ооба ака. Жакшы. 3 жолу бошолот ака. Такыбы? Эми мунун жашы кандай болуп калды? Жашы ака ошо былтыр сиз 5 асы деп чыгарган экенсиз. Значит жазга 6 да. Жакшы. Деп чыккан экен. Былтыркы эмесин дагы кошобуз маалыматына. Бою канча чыгып калат аким? Ака 1.60тан бийик болуш керек. Чоң ат бирок. Ден соолугу жакшыбы? Сол жакшы ака, жебичи завод. Улак айгырычы? Улак айгыр эми ака улакка чабылган экен ака. Айгыр бол мен муну мартта алдым ака, орозонун 1-күнү алгам. Ошондон бери мен андан бери улак болду ака. Жакшы экен. Ачыга бир бардык, анда сара семиз эле туруп калган экен. Эми мунун баасын канча дейт? Баасын 590 миң. 590 миң. Туугандар. Камы бар ака. Болот экен. Эми айгыр салам дегендер барбы? Бирок азыр мына кырылдагы бар экен, бирок азыр ат менен куушуп талааны 3-4 айланышты. Бандай зыян деле жок окшойт. Бою бирок өтө бойлуу экен а. Үстү толоо экен. Жеңилби? Кой атайын. Айгыр салам дегендерге өтө жакшы вариант го дейм. Нар жак айдачын арт жагында көрсөтүп кол. Түз айдар, Болду кайты. Чүлө чыкаттык, Биз да байлап болду. Туугандар, бул Жаңы Дыйканда турат. Жалал Абад областы, Сузак району, Жаңы Дыйкан айылы. Эним номер кандай эле? 504 менен ака. +996 504 52 15 22. Бул прямой. 52 15 22. Түз чалбы? WhatsApp российский ака. WhatsApp'ты жазып коебуз, Болду. Туугандар, мынакей өзүбүздүн аттардан чыгып атат. Акиминин муну мен маалыматын баштай берели, ачыдан тарткан экенсиз дедиң тайында. Тайында сиз тартып, сизден ошондон алынган экен ака. Биздин айылда чоңойду бул. Тайында келген. 2-3 жылдан бери ушу кол бала болуп чоңойду. Буну да алгам ака, жазда алдым муну да. Жакшы. Бирек алып калды. Бунун улагы гарантия ака, Кудай кааласа. Айылда улактарга болот. Жайлуу улакты тытабы? Улакты тытат ака. Барып чыккан жакшыбы? Барып чыккан жакшы. Атасы кандай ат болгон дедиң? Атасы ушу ак жал ат болгон экен ака. Баа бир карангенден бир 3 тай чыгардым эле, ошонун бири ошо окшойт чамасы. Азамат деген экен. Бою канча эним? Бою 1.55тен жогору да ака. Жогорубу? Ден соолук баары жакшыбы? Гарантия ака. Мен жакындан тартайын. Эним мунун баасы канча? 250 миң ака. 250 миң. Камы бар. Кеми дагы болот, бери кайтарышын. Мунун улагын жакшы тутат. Кышы менен тутту дейт нота керекти. Ойноп чаап, туяктары, жактары. Бирок мына экөө бошонуп куушуп кыйла алышты. Но дагы бала экен чоң атка. Нара кайдачын? Сен келип алышып куушуп жүрдү. Эгер ушу Азаматтын тайы болгон болсо, булардын атасы жакшат эле. Таймалында тарткан экен мен 1 жашында. Нар жака да кайдачы? Мен номерлерди калтырабыз. Бул Жалал Абад областы, Сузак району, Жаңы Дыйкан айылында турат. Туугандар, жаккан болсо мына кабарлаша бересиздер. Жайлуу улак ат дегендер болсо дагы улак өтө жакшы деп атат. Күзгө кайрадан багып алсаңар андан жакшы деп айтып атат мына аким. Болду иним жарай.